Allahu akbar, Allahu akbar. Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Таала макталор жана пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Алхамдулиллах, Аллах Тааланын берген тафиктер менен, неаматтары менен бүгүн да ушул жерде жиналып, жүз көрүшүп, Аллах Тааланы эскерип, Аллах Тааланын түшүргөн аяттарын, Аллах Тааланын түшүргөн элчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерин укканы отурабыз, алхамдулиллах. Бүгүнкү ала турган темабыз өлүмдү эскерүү. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерин митип айткан. Абу Хурайра радияллаху анху риwayat хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Аксиру зикра хазмил лаззат яни аль-маут" дейт. Абу Хурайра риwayat хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам лаззатту жок кылуучу, адамдын лаззатын, рахаттын кетирүүчү өлүмдү көп эскериле деген хадисте. Себеби өлүмдү көп эскерүү менен адам дүйнө болгон рахаты, дүйнөгө болгон сүйүүсү төмөндөп, Аллахка болгон коркунучу көбөйүп, ыйман өсөт да. Бул хадис Тирмизиде келет, 2307 номерде. Хадисти имам Наваи, Ибн Хиббан, Албанилер сах деген. Ошонтон урматтуу, ушул хадистин биздин темабыз мына ушул хадисте. Өлүмдү эскерүү. Азыркы учурда биз телевизордон, радиодон жана башка жерлерден дүйнө маселесинде un кымбаттады, бензин кымбаттады, жана башка нерселер кымбаттады, чай кымбаттады, сахар кымбаттады деп телевизордон рекламалар берип атканда адам баласы ачалыштан коркот да. Эмне кылыш керек? Иштеш керек. Ачкадан өлүп калышы мүмкүн деп коркутуп күндөн күнгө дүйнөгө болгон умтулуу күчөйүп атат да. Ушул болбогон эле рекламалар, болбогон эле нерселер бизди кубаттап коет да. А эч качан бизди Аллахтан гана корккула, ахиретти эскергиле деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде келгендей, өлүмдү эскериле. Өлүмдү эскерүү бул эмне? Рахатты, лаззатты кесет, жок кылат деп эч ким бизге айтпай эле да. Өзүбүз издеп эле жана айткандар да өтө аз да. Ошондо урматтуу туугандар, өлүмдү эскериш керек. Өлүм азбы, көппү, бир күн иншалла биздин башыбызга сөзсүз келет да. Сөзсүз келет. Ошон үчүн иншалла өлүмдү эскеребиз. Абдулла ибн Бурайда анабихи, Абдулла ибн Бурайда өзүнүн атасынан риwayat кылат. Атасы айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Инни кунту нахайту ман зияратул кубур фазуруха фа инна тузаккирул ахира" дейт. Мен силердин мурун кабырга зиярат кылуудан кайтарчу элем, мындан кийин кабырга зиярат кылгыла дейт. Себеби ал кабырга зиярат кылуу ахиретти эскертет дейт. Эсиңе түшүрөт дейт. Сен кабырга барсаң, баягы сен тааныган аталарың болобу, апаларың болуп кабырда жатат. Кабырда жатат. Балким досторуң жатышы мүмкүн. Балким ошол жерде өзүңдүн жакшы көргөн кызың же балаң жаткан болушу мүмкүн. Ошолор дагы сага окшоп кезинде ошол дүйнөдө үй салып, бала чакасын багып, жумушунда иштеп, туура сен кандай жүргөн болсоң, ал дагы эмне? Келечекте астына максат коюп, бир түбөлүк калчудай аракет кылып жашап жүргөн эле да. Бирок Аллах Тааланын жазган ага тагдыры келип, бул дүйнөдөн өтүп кеткенин көрөсүң да. Аларды көргөндө сен дагы аттың ай, мен да бир күн ушул жерге келет экенмин го деп өзүңдү эскересиң да. А ошол нерсени эскергенде албетте адамдын ыйманы көтөрүлөт да. Албетте адамдын ыйманы көтөрүлөт. Ошондо урматтуу туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жөн айткан эмес. Кабырга зиярат кылгыла, ал өлүмдү эскертет деп. Бирок кабырга зиярат кылуу аялдарга уруксат эмес. Эркектер кабырга зиярат кылат. Ал эми аялдар кабырга зиярат кылган болбойт. Ошондо урматтуу туугандар, кабырга зиярат кылыш керек. Ошол жерге барып
Карасаңар, мусулмандар ушундай субхана кабырга барса дагы эмне кылат? Дуа кылат да. Хадистен кабырга барганда дуасы бар. Ассаламу алейкум ахла дияр минал муъминин ва муъминат вал муслимин ва муслимат. Ярхамуллах лана ва лакум инна иншааллах бикум лахиқун деген дуасы бар да. Бизде жерибизде, элибизде көпчүлүк адамдар кабырга зиярат кылууну билбейт. Жана кабырдын жанынан өтүп барса дагы ошол кабыр ээлерине кандай дуа кылышты билбейт. Албетте биз мусулман эл болгондон кийин баягы аталарыбыз кабырдан өтүп атканда мурун ушул дуаларды кылган да. Бирок азыркы учурда адамдар экөөнүн бирөөсү же дуа кылбайт кабырдын жанынан өтүп атканда, же болбосо жөн эле дуасыз эле эки колун бетине сипайып коет да. Сенин эки колуңду бетиңе эч кандай дуасыз сипап койгонуңдун не пайдасы бар? Жөн гана ушул дуаны айтасың да. Ушул дуанын маанисин которо турган болгон болсок, ассаламу алейкум. Аллах Тааланын силерге саламы болсун. Ушул жерде жаткан мусулман эркектер менен мусулман аялдарга, момун эркектер менен момун аялдарга Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы болсун. Аллах Таала силерди да бизди дагы кечирсин. Аллах кааласа биз да бир күнү барып силерге кошулабыз деген да. Ушул дуанын маанисинде да айтып турат. Алар сенен мурун өтүп кетти. Ошол дуада эмне бир күн келет, ошо бир күн келгенде Аллах Тааланын жазган тагдыры келгенде биз да силерге барып кошулабыз дейт да. Карагыла. Биз да бир күн барып кошулабыз, сөзсүз түрдө. Ошондуктан кабырдын жанынан өтүп баратканда ошол жердеги мусулмандарга дуа кылып коюш керек. Себеби бирөө азап көрүп аткан болушу мүмкүн. Себеби көпчүлүк адамдар кабырда азап көрөт. Себеби хадисте ушак кылган менен экинчиси эмне? Заарадан тазаланбагандыгы үчүн гана азап көргөн да. Бирок азыркы учурда ушак кылуу, заарадан тазаланбай жүрүү деген эч нерсе эмес да. Туурабы? Өмүр бою арактан көз ачылбай, чеккени тамеки, намазсыз жүргөн жөнүн айтпай эле койгулу. Бунун баары эмне деп ойлойсуз? Эгер кабырда ушак кылуу менен заарадан тазаланбай жүргөндүгү үчүн азап көрө турган болгон болсо, анда биздин абалыбызда, биздин арабызда жүрүп эч кандай Аллах Таалага эмне? Намаз окубай, орозосун кармабай, ушак кылып, проценттерди берип, гыйбат кылып, жана башка чоң күнөөлөрдү кылып жүрүп өтүп кеткендердин абалы эмне деп ойлойсуздар? Аллаху алам. Ошондуктан урматтуу туугандар, өтө Аллахтан коркууну күчөтүш керек. Бул хадис Ахмадта келет, 23005 номерде Албани хадисти сах деген. Албетте өлүмдү эстөө туурасында аяттар аябай көп. Биз иншалла ошолордун кээ бирин алып келебиз. Албетте баарын алып келгенге биздин убактыбыз да жетпейт. Аят аябай көп, хадистерди аябай көп. Ошолордун кээ бирин алып келебиз. Аллах Таала Ал-Имран сүрөсүнүн 185 аятында мынтип айтат. Kullu nafsin za'iqatul maut дейт. Бардык жан иеси, ар бир жан өлүмдүн даамын татуучу дейт. Ар бир жан. Аллах Таала жаратып жан бердиби? Ал мейли адам баласынан болсун, мейли ал жаныбарлардан болсун, айырмасы жок. Өлүмдүн даамын татат. Бул дүнү ал үчүн Аллах Тааланын берген белеги да. Сен ушул дүйнөнү пайдаланып кал деп берди сага, ахирет үчүн. Сен пайдалансаң дагы, пайдаланбасаң дагы сага ошол өлүм келет. Ва иннама туфауна ужуракум ямал кыяма. Чындыгында силер кылган амалдарыңардын сыйлыгын кыямат күнү аласыңар дейт. Аятты карап коюңуздар. Ар бир жан өлүмдүн даамын татуучу, ал эми кылган амаллардын сыйлыгын
эч кандай кемитилбей ахирет күнү аласыңар дейт. Аят уландысында فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Субханалла, қараңыздар. Қиямат күні кимде-ким тозоқтон алыстатылып, жаннатқа киргизиле турган болгон болсо, мына ушу ийгиликке жетти дейт. Қараңыздар. Кимде-ким қиямат күні тозоқтон алыстатылып, жаннатқа киргизилсе, мына ушул бакыт экен да. Азыркы учурда кээ бир адамдар айтып атпайбы? Кичине машина утуп алса, мен бактылуумун деп. Аябай бактылуумун депчи. Мындай кээ бир адамдар бактылуулуктун эмне экенин билбейт. Эми жөн эле, мен бүгүн ушундай Аллах Таалам берген бир жакшылыкка жетип калган болгон болсоң, бир ийгиликтерге жеткен болгон болсоң, мен бүгүн алхамдулилlah, Аллахка мактоолор болсун, Аллахтын берген неаматтары бол деп айтсаң боло берет. Бүгүн кубанычтамын деп. Бирок мен бүгүн эң бактылуу адам дей тургандай, мен эң бактылуумун дей тургандай, сен али жаннатка кире элексиң. Сен жаннатка киргенде, же жаннат сага эшигин ачканда, же таразада аятта келгендей тозоктон алыстатылып, бейишке жол алганыңда, алхамдулилlah, мен бүгүн бактылуумун деп айтты. Эмне үчүн бактылуусуң? Себеби сен сыноонун эң чоң сыноосун өттүң да. Сен дүйнөгө келдиң. Аллах Таала дүйнөгө адамдарды өзүнүн аяттарында айткандай, "Ама халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен адамдар менен жиндерди жалгыз өзүмө ибадат кылуу үчүн гана жараттым деген. А сен болсо ушул аятка амал кылып, бул дүйнөдөгү максатыңды билип, Аллах Тааланын жалгыз өзүнө эч нерсени шерик кошпой сыйындың. Аллах Таала арам деген нерсени арам кылып, андан алыс болдуң. Аллах Таала халал кылган нерсени, буйруган нерсени ибадат деп ошого амал кылдың. Мына ошонун натыйжасында сен бул дүйнөдө, тактап айтканда кыямат күнү жаннатка кирип атасың. Мына ошол себептен сен бактылуумун деп айтсаң болот ошол күнү да. Жана аятта келет го. Мени карагылачы дейт да, мени. Менин китебимди окугулачы дейт. Мен ушул күндүн бар экенин билгенмин деп айтат да. Себебине ал Аллахка ыйман келтирип, күндөрүндө кылган амалдардын баарынын сураларын жакшы билген да. Ошого даярданган, мына ошол даярдыктын натыйжасында анын амал китеби оор болуп, оң жагынан амал китеби берилип, мына сүйүнүп отурган убагыда. Ал эми бул дүйнөдө биз бактылуу дей тургандай эмне кылдык? Кайсыга биз бактылуубуз деп айта алабыз? Албетте биз Аллах Таала ыйман ээлеринен, ибадатчыл кулдарынан кылган болгон болсо, эгер ибадатчыл болгон болсоң, бирок азыр биз деген 5 мал намазыбызды, важип болгон намазыбызды мечиттен окуп алып атпайлыбы? Аяттын уландысында факады фаза, мына ушул адам эң бактылуу болот дейт да. Тозоктон алыстатылып, жаннатка киргизилсе, ушул адам бактылуу болот дейт. Уамал хаяту дуня илля матаул гурур дейт. Бул дүйнө адамды азгырып алдап кое турган нерсе гана дейт да. Бул дүйнө адамды азгырып алдап кое турган нерсе гана дейт да. Адамдар алданып калат да бул дүйнөдөн. Себеби бул жактан жапжашыл болгон дарактар, шаркыраган суулар, бул жактан аял өзүнүн фитнасы менен келсе, бул жактан дүйнө өзүнүн фитнасы менен келсе, жана башка келип аткан ар кандай фитналар адамды эмне алаксатып, өмүрүбүз дагы узун эмес. Мурунку коомдордо болуп 900 жыл, 1000 жыл жашабайбыз, аз гана жашайбыз да. Аз убакытта алданып калсаң анда иштин бүткөнү да. Ошондон урматтуу туугандар, мына ушул аятта бул дүйнө бир алдап кое турган нерсе гана дейт да. Алданбаш керек да. Алданбаш керек. Амр ибн Ауф радияллаху анху риваят хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисте
мен силерди факырлыкка, кедейликке түшүп калып, кедей болуп калып деп коркпоймун дейт да. Карагыла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге мен силерге кедейликтен коркпойм деді. Азыр ким кедей? Эч ким кедей эмес. Кыргызстанда ким ачкалыктан өлүп атат? Мурун пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам учурунда сахабалар курсагына таш байласа да жашаган. Туура отура эмеспи? Хадисте келгендей. Ошондой абалда, ошондой жакшы адамдар жашап өткөргөн. Чындыгында кедейчилик бар болчу да. Себеби кийгенге кийими жок болчу да. Азыр деген карагыла, дүйнө эштер ачылган да. Хадистин айна чейин карайлы. Мен силерге кедейликтен коркпойм дейт. Бирок мен силерге корккон нерсе дүйнө эштери ачылып кетип, силерден алгачкы коомдор дүйнөдө жарышып, аларды дүйнө жок кылган сыяктуу, силерге да дүйнө иштери ачылып, дүйнөдө жарышып, силер дагы алгачкы коомдор сыяктуу жок болуп кетишиңерден корком дейт. Жок болуп кетишиңер дегени, ал деген бул ааламда жок эмес. Ошол фитнага кирип, дүйнөдөн чыкпай, Аллах Тааланын түшүргөн динин унутуп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөттөрүн унутуп, ибадаттарды таштап коюп, дүйнөнүн артынан кетип калуу деп корком дейт. Хадис Бухариде келет, 4015 номерде. Караңыздар. Азыркы учурда дал ушундай да. Азыркы учурда намаз окуган, орозо кармаган, Аллахка ибадат кылбаган адамдар жөн эле коелу. Дүйнө маселесинде намаз окуган адамдар өздөрүбүз дүйнөкө кекиртиктен батып калганбыз да. Ошолор бизди ушул ибадат кылышка абдан тоскоол берип атат да. Аллах Таала Кур'анда айткандай, «Ал-мал вал бануна зинатул хаятид дуня» дейт да. Мал мүлк, бала чака бул дүйнөнүн зинаты гана дейт. Бул дүйнөдө гана сага бир эмне кооз болуп, сени эмне ушунчалык бир эмне бактылуу болуп көрсөтөт да. А бирок сен өтүшүң менен бирөө да сен менен барбайт да. Ал эми чыныгы Аллахтын астына бара турган нерсе, ал солих амалдар гана да. Аллах Таала 2-чи аятта, Лукман сүрөсүнүн 34-чи аятта мынтип атат. Инналлаха инда илмус-саа. Аллах Таала Кур'анда ушу 5 нерсени айтканда, 5 нерсени Аллах Таала өзү гана билет деп айткан да. Албетте Аллах Таала бардыгын билет. Бирок ушул бир аятта 5 нерсени жалгыз гана Аллах билет, Аллахтан башка эч ким билбейт деп айткан. Ошол 5 нерсени иншалла зикир кылабыз. Инналлаха инда илмус-саа. Кыямат күнүнүн качан болорун бир гана Аллах билет дейт. Карагыла. Кыямат күнүнүн качан болорун Аллах гана билет дейт. Андан башка эч ким билбейт дейт да. Шейх Усеймин рахималлах айтат, жада калса периштелердин эң шарапаттуусу Жебреил алейхиссалам да билет дейт да. Качан Жебреил алейхиссалам келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан, "Я Мухаммад, кыямат күнү мага кабар берчи" деп сураганда пайгамбар саллаллаху эмне деген? Суралып жаткан адамдан билүүчү эмес деген да. Себеби Аллахка ким жакын? Жебреил алейхиссалам жакын. Жебреил алейхиссалам билбесе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам каяктан билет? Көрсөңүзбү? Жада калса Жебреил алейхиссалам кыямат күнүн качан болорун билбейт дейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам билген. Мына ошондуктан кыямат күнүн качан болорун бир гана Аллах билет. Кыямат күнү экинчиси ва юназзил гайса ва я'лам ма фил архам дейт да. Экинчиси жамгырдын качан жаашын Аллах өзү гана билет дейт да. Карагыла. Жамгырдын качан жаарын Аллах гана билет дейт. Асмандан булуттар келе бериши мүмкүн, бирок жамгыр жабайт да. Ошондуктан азыркы учурда аба ырайыдан маалымат берет го. Ошолор дагы анык айтпайт да. Баланча күнү жамгыр жайт деп айтпайт. Алар дагы эмне? Өздөрүнүн баягы изилдөөнүн натыйжасында баланча жерге, баланча убакыттан баланча убакытка чейин жамгыр жаашы күтүлөт деп айтат да. Болжомолдуу түрдө айтат. Караңыздар, анык айтпайт да. Ал эми жамгырдан кайсыл жерге
качан жаашы жана кандай жаашы бир гана Аллах билет да. Жана ошол жамгыр пайдалуубу же пайдасызбы, аны Аллах гана билет. Бардык эле жамгыр пайдалуу боло бербейт. Шейх Хусейн рахмалла айтат, бардык жамгыр пайдалуу боло бербейт дейт да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте мынтип айткан дейт. Куракчылык, ачкачылык деген бул жамгырдын жабай калышы эмес дейт. Бирок кургакчылык деген ал жан жап, бирок жерден эч нерсе өспөй чыкпай калышы дейт да. Хадис Муслимде келет 2904 номерде. Ошон үчүн кээде жамгыр жайт, бирок Аллах Таала жамгырдын берекесин алып коет дагы. Ошол жааган жамгыр берекесиз болот дагы, ачкачылык, куракчылык боло берет да. Мына быйыл жамгыр жааган жокпу? Жамгыр жаады, жааган жокпу? Жамгыр жаады. Жада калса үйдө жогору жакка, могул Арашан жакка, мен ошол жакта болдум. Ошол жакта күн ара жаап да. Күн ара жаап да. Түштөн кийин Аллах Тааланын кудурети менен булут келип эле жамгыр жаап атат. Бирок деген адамдар быйыл куракчылык болду дейт. Казакстанда өзүңөр көрдүңөр, куракчылык болду да. Көрсөңөр, ошондуктан кээде жамгыр жаап, бирок адамдарга кургакчылык боло бериши толук мүмкүн да. Ошондуктан жамгыр жааганда дагы кээ бир жамгырда пайда бар, кээ бир жамгырда зыян болушу толук мүмкүн да. Үчүнчүсү, ва я'лам ма фил архам. Жана жатындагы Алла Тааланын өзү гана биле турган нерсени, үчүнчүсү жатындагы баланын эркекпи же кызбы, же ал бактылуу бактсызбы, кандай болоорун Аллах гана билет да. Албетте бир кандай бир балалыгы, баягы же кыздыгы аныктала элекке чейин жалгыздан Аллах билет да. Жана бактылуу баксыздыгын Аллах гана билет. Ал эми качан баягы балалыгы, бала же кыздыгы билинип калгандан кийин курсактын ичинде азыркы учурдагы жана узилер менен жана башка нерселер менен билсе болот. Ал бирок качан ал билинип калгандан кийин да. А бирок жаңы аялдын боюна бүткөндө балабы же кыз экенин билеби? Жана бактылуу баксыз экенин билеби? Жана ал бул дүйнөдө канча жашайт? Аз жашайт, көп жашайт? Жана ал солих мусулман болобу? Же мусулман эмес, бузук адам болобу? Бактылуу болобу, баксыз болобу? Ким билет? Бир гана Аллах билет да. Көрсөңөрбү? Аллах гана билет турганда. Ал кайсыл жерде өлөт? Uzun ömür sürüğü, kıska ömür sürüğü büttügün Allah Teala bilet da. Al эми төртүнчүсү, "Oma tadir nafsum maza taksibu gada." Адам эртең эмне иш кыларын эч ким билбейт, бир гана Аллах дейт да. Эртең жума күнү сен эмне амал кыласың? Сенин тадырыңа эмне ырыскы жазылган? Жакшысыбы же жаманы эмне иш кыласың? Бир гана Аллах билет да. Сен билбейсиң. Себеби көпчүлүк адамдар эртең баланча ишти кылам, тигинче ишти кылам деп айтышы мүмкүн, бирок ал болбой калышы Аллах Таала каалабаса болбой калат. Аны жакшы билесиңер. Ал эми бешинчиси, "Вама тадри нафсун биайярдин тамут" дейт да. Карагыла. Жана эч бир жан дейт эртеңки күнү кайсыл жерде өлөр билбейт дейт да. Чындыгында биз эртең кайсыл жерде өлөрүбүздү билбейбиз да. Ким билет эртең кайсыл жерде өлөрүн? Сен эртең үйдө жатып өлөсүңбү? Же сапарда жүрүп өлөсүңбү? Же жумушуңда өлөсүңбү? Өлгөндө да кандай оор менен өлөсүң? Сенин машина жолдон кагып кетип өлөсүңбү? Же болсо бир рак оорусу менен өлөсүңбү? Же үйдө жатып эле турбай каласыңбы? Өлгөндө да сен жаш кезинде жаштайган өлөсүңбү? Же орто жашка карап өлөсүңбү? Же 70-ке 80-ге чыгып өлөсүңбү? Же андан ары 100-гө чыгып дарат ала албай? Же намаз окуйн десең намаз окуй албай? Же ажатканага барып өзүңдүн хажатыңды өтөйүн десең өзүңдүн хажатыңды өтө албай? Балдарыңа, келиндериңе өтөтүп
же больницада жатып, ооруканадагы жанагындай аппараттар менен хажатыңды өтөп, ошондой абалда өлөсүңбү? Ким билет муну? Ким билет? Аллах гана билет. Аллах гана билет. Шейх Усеймин рахимахулла айтат, бир аял дейт, баягы ажы учурунда, ажы болгондо билесиңер, ар тараптан ажыга барышат. Ошондо бир бала өзүнүн энесин, Касим деген жак бар, баягы Саудиядачы, ошол шаардан Макканы көздөй ажы кылганы энесин алып жамаат менен келет. Мурунку учурда, мурунку учурда баягы машина деген болбогон, самолет деген болбогон, алар деген эмне? Төөлөр менен келишкен да. Төөлөр менен келишкен. Мадина менен Макканын ортосу эле төө менен жүргөндө 10 күндүк жол болгон да. Касым менен Мадинага чейин келгени ошончо 10 күн. Орто төөнүн жүрүшү да. Анан Мадинадан кайта Маккага 10 күн. Канча күн? Маккага барыш үчүн 20 күн. Азыркы учурда машина менен келе турган болсоң, Касымдан Маккага чейин 10 саатта келесиң да. Болжол менен да. Самолет менен канча? 1 саат, 2 саат. 1 сааттан ашпаса керек. Канасыздар? Ошол ажыга келген адамдар менен келип, бай апасы оор болгон себебинен төөнүн үстүнөн түшүрүп, кайта чыгарып, апасын карап, оорукчан адам да, картайып калган. Ошентип баягы Маккага келгенде, тоолордун арасында Маккага келгенде баягы түндө конуп, эртең менен турса, баягы жамаат кетип калат да. Жамаат кетип калат. Турса баягы жамаат жок, артынан издеп жөнөйт, ошентип адашып кетип, бир жерге келет, бир тоонун арасында. Билесиңер го, Мекке баягы баары эле тоо да. Бир адамдар аз жашаган жерге келет да. Ошого келип сурайт. Бул жер кандай жер десе, баланча жер дейт, адашып кеткен билет да. Башка жолго түшүп кеткен да. Анан кийин кой кишини эс алып алайлы деп, апасын төөдөн түшүрүп, төөсүн чөктүрүп, төөдөн түшүргөндө апасы уф деп эс алып эле, ошол жерден эле жан берет да. Ошону бул жерде, бул кыссанын болгон окуянын айтканда максаты эмне? Касымда жашап аткан адам ушул ойлобосо керек, ошол бир Меккенин бир тоолордун бир бурчунда өлүп кетем деп ойлобосо керек да. Адашып, ошол тоолордун арасында бир жерде өлүп кеткен да. Аллах Таала райымгылан болсун. Мына көрсөп, ошондуктан мусулман кайсыл жерде өлөрүн билбейт. Ал ким гана болбосун, мусулман болобу, мусулман эмес болобу, кайсыл жерден өлөрүн билбейт. Негизи максат эмне? Сен кайсыл жерде өлбөгүн, сен вала тамутунна илля ва антум муслимун дейт. Аллах Таала чыныгы Аллахка моюн сунган момундардан, мусулмандардан болмайынча өлбөгүлөр дейт. Аллах Таала шерик кошпой, намаз окуп, орозо кармап, кайтарган нерсесинен кайтып, буйруган нерсени аткарып, алхамдулилла, чыныгы момун мусулман болуп жашаган болгон болсоң, сенин кайсыл жерде өлбөгүн айырмасы жок да. Деңиздин ичинде өлөсүңбү? Ачкалыктан бир деңизде өлүп кетесиңби? Бир чөлдөн бир жырткычта жеп кетип өлүп кетесиңби? Же космос менен учуп, абада учуп кетип, космос жайлы ошактан учуп кетип, ошактан өлөсүңбү? Же үйүңөн өлөсүңбү? Же башка жерден өлөсүң? Айырмасы жок. Эң негизгиси эмне? Ыймандуусуң. Ал эми сен Аллахка ыйманың жок, таухидиң жок, окуган намазың жок, Аллах Тааланын арам кылган нерселери менен ишиң жок, буйруган нерсесин менен ишиң жок жүргөн болгон болсоң, анда сен ошондой алтындын үстүндө, Ухуд тоодой алтындын үстүндө чалкалап жатып өлсөң дагы, сенин бара турган жериң аябай оор да. Аябай оор. Ошондуктан урматтуу туугандар, ыйманды көтөрүш керек.
Ахиретти эскериш керек. Аллахтан коркуш керек. Мына ушул аятта Аллах Таала 5 нерсени Аллахтын өзү гана билет дегенде. Аллах Таала Нахл сүрөсүнүн 61-аятында мынтип айтат. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُم إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى дейт. Эгер дейт, Аллах Таала адамдардын кылган күнөөсү себептүү дейт. Эгерде Аллах Таала кулдарынын кылган күнөөсү себептүү эле азаптай бере турган болгон болсо, анда жер бетинде соймолгон эч кандай жан калбайт дейт. Валаки юаххирум иля ажалин мусамма. Бирок Аллах Таала күнөө кылса дагы сабыр кылып, аны күтөт дейт. Аят түшүнүңүздөрбү? Адам баласы канчалык күнөө кылса дагы, мейли ал Аллах Таалага ыймансыз болсун, мейли ал ислам душманы болсун, эртеден кечке чейин пайгамбарга зулумдук кылсын, мусулмандарга зулумдук кылсын, ширк кылсын, эртеден кечке чейин арак ичсин, эртеден кечке чейин зина кылсын, эртеден кечке чейин күнөөлөрдү кылсын, тавхид менен иши жок, ыйман менен иши жок, ибадат менен иши жок. Кандай гана күнөө кылбасын, Аллах Таала агамны белгилеп койгон убакыт бар да. Баланча убакыт келгенде сенин мерзимиң, мөөнөтүң бүтөт, бул дүйнө өтөсүн деп койгон да. Мейли ал такып адам болобу, мейли ал эң дүйнөдөгү эң бузук адам болобу, ага бир мөөнөт белгилеп койгон. Ошол мөөнөт келгенде алат да. А бирок Аллах Таала адам күнөө кылса эле ошону азаптап ала бере турган болгон болсо дүйнөдөн, анда жер бетинде эч бир жан эси калбайт эле дейт да. Себеби эмне? Көпчүлүгү зулумдан саламат эмеспиз да. Көпчүлүгү зулумдан саламат эмеспиз. Ибадатчыл болуп көрүнгөн менен, же адептүү болуп көрүнгөн менен бир жерден инсандык кылып, пендечилик кылып, күнөө кылып коюшун толук мүмкүн да. Ал дагы мусулмандардан атайлап эмес, билесизден болушу мүмкүн. Ал эми көпчүлүк адамдар атайлап кылып атпайбы? Эгер Аллах Таала азап кылган, баягы күнөө кылган кулдарын ала бере турган болгондо, анда жер бетинде эч нерсе калмайбыз да. Бирок Аллах Таала өзүнүн кечирим менен, мээрим менен, сабыр менен ошону бир убакка чейин, мерзимге чейин калтырып коет да. Аяттын уландысында фаиза жа ажалухум ла ястахируна саата ва ла ястахдимун дейт да. Качан алардын белгилеген сааты келгенде, мөөнөтү келгенде, ажалы келгенде, алар кыпындай мөөнөткө да, убакытка да эртеленбейт, жана кечиктирилбейт дейт да. Караңыздар. Кайсыл бир адамдын Аллах Таала тагдырына жазып койгон ажалы келгенде, алымдар айтат, азыркы учурдагы, бир секундта дагы жаны эрте алмайт, жана бир секундта дагы жаны кече алмайт дейт да. Кайсыл учурда өлсө, мына ошол убакыт тагдырына жазылган дейт да. Ошондуктан биздин тагдырыбызда дагы бир секунд жазылып турат. Ошол убакыт келгенде бизди үй бүлөбүз, жакшы көргөн үй бүлөбүз, туугандарыбыз бири-бирине чала коюп, ай баланча каза болду, тезирээк базарга баргандагы 15 метрлик ак кепинден алып келген. Ойлонбойт да. Ошонча бизге жакшылык кылды. Ошонча менин жолдошум же менин балам же менин атам деп бизди бир 10 күнгө же 1 айга же 1 жылга сактай албайт, кармай албайт, урматтуугандар. Сенин бул дүйнөдөн жаның чыгышы менен тезинен кепинди алып келип, тезинен жууп, кепиндеп, намазыңды окуп туруп, кабырга апарып, киргизип туруп, анан жаны жай болуп тынчыйт да. Ага чейин кыйналат. Ошондуктан кайсыл саат келгенде, урматтуугандар, биз бул дүйнө өтөбүз. Мына канча деген алымдар айтат, сен ушундай өзүңдү билгин дейт. Сен азыр бул дүйнөдө бармын, бул дүйнөдө бар боло берем, жашай берем. Ичиңде бир ушундай түшүнүк болушу мүмкүн дейт. Мен ушул кыямат күнү болгончо жашай берсем керек деген түшүнүк болушу мүмкүн дейт. Жок, андай эмес. Сага окшогон
адамдар дейт мурунку канча деген бай адамдар, ушунчалык күчтүү, мыкты адамдар жашаган дейт. Бирок азыр алардын аттары калган дейт. Аттары калган болгон болсо. Бирок элестетип кээде ошолор болбосо керек деп күмөндөнүп кетесиң дейт. Бирок акыйкатында болгон дейт аларчы. Бирок азыр болбогондой, ошолор ушул ааламда жашабаган дейт да. Бирок алар жашаган алар. Бул дүйнөдө анык жашаган. Алар да биз окшоп заңыраган үйлөрдү салып, жакшы жубайларга үйлөнүп, балдарды көбөйтүп, дүйнөдө бир аябай жакшы жашайын, мыкты болуп жашайын деп ушунча алдына чоң максаттарды коюп жүргөн. Бирок аттиңай, сен ойлогон нерсени Аллах Тааланын жазган тагдыры келгенде эч нерсе эмес сенин максатың. Ажал келгенде ушунун максаты бар эле. Аябай чоң максаты бар экен. Ушу кыргыз элине аябай пайдасы тиет экен. Жалпы эле Кыргызстан ушунча өнүкпөй келатат эле. Ушунун аябай чоң максаты бар экен. Ушунун максаты себептен Кыргызстан аябай өнүгүп кетет экен. Же болбосо ушунун аябай максаты бар экен. Ушунда бирдекин ойлоп таап атыптыр. 10 жыл мүмкүнчүлүк берсек, 10 жылда ошол максатын бүтүп калат экен, күтө турайлы. Эч кандай андай нерсе жок да. Бул жерде бул аятта мааниси эмне экен? Аллах Тааланын жазган мөөнөтү келгенде 1 секундта дагы кечиктирилбейт, жана эрте албайт да жандычы. Ошол убагында алат. Аллах Таала Ниса сүрөсүнүн 78-аятында мынтип атат. Айнама такуну юдрикумул маут ва лау кунтум фи буружин мушайяда дейт. Карала. Аллах Таала бүткүл ааламдын Раббысы Аллах Таала бизге кайрылып мынтип айтып атат да. Ниса сүрөсүнүн 78-аяты. Кайсыл жерде гана болбогула дейт да. Кайсыл жерде гана болбогула. Жада калса силер бийик үйлөрдө. Адам баласы ойлойт го. Ушундай бийик үйдө жашасаң, согуш болуп аткан учурда, же бир оору болуп аткан учурда, согуш болуп аткан учурда бийик үйлөрдө болсо, же оору болуп атканда, бир ушундай бир эчтеке вирус кире албай турган бир не? Үйлөрдө болсо, кыскасы силер кайсыл жерде гана болбогула, өлүм силерге сөз жетет дейт. Сөз жетет. Жада калса силер бийик үйлөрдө болсоңор да дейт. Бийик. Силерге жазылган өлүмгө сөз жетет дейт. Ошондон урматтуу туугандар, биз анык билебиз, тагдырыбызга жазылган өлүмдөн кутула албайт экенбиз да. Кутула албайт экенбиз. Өлүмдөн кутула албагандан кийин, өлүм бизге анык жетип турганын билгенден кийин эмне кылыш керек? Анда мына ошол өлүмгө даярданыш керек да. Өлүмгө кандай даярданабыз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол киши ошол даярданууну кандай кылыштын жолун бизге үйрөтүп кеткен да. Аллах Таала ошол даярдануу үчүн бизге китеп түшүргөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам миң деген хадистери бар. Ошону үйрөнүш керек. Эгер сиз ошону азыр үйрөнбөсөңүз, сизге бирөө келип үйрөтмөк беле. Өзүңүз кыдырып Имам Бухари жазган, Муслимдер жазган, Абу Давудтар, Тирмизилер, Имам Бухари 300 000, Имам Муслим, Абу Давуд, Тирмизи, Ибн Мажах, Насаи, жана башка имамдар жазган хадис жыйнактарын ким окуйт аны? Сен эмне балдарым окуйт деп балдарыңа таштап кетип атасың бе? Аны эмес да. Ар бир адам өзүнүн кылган амалы гана пайда берет да, бирөөнүн амалы пайда бербейт. Балаң намаз окуса, өз үчүн окуйт. Сен намаз окусаң, өзүң үчүн окуйсуң. Сен илим алсаң, ошол илимиң сени жаннатка баштайт иншалла. Жаннатка бара турган жолунду жеңилдетет ошол илимиң. Ошон үчүн кээде бирөөгө баягы ар кимдин шариатта илим бар кандай да, кээде бирөөгө дават кыласың да. Эми сенин түшүнүң менен анын түшүнүгү асман менен жердей да. Анан кээ бир аяттарды, кээ бир хадистерди айтасың, сен ал аятты аябай мыкты түшүнөсүң да. Бирок сенин жаныңдагы адам ошол аятка же хадиске акыл өтпөйт да. Түшүнбөйт аны.
сен жада калса ошол жерден күйүп кетесиң да. Кандай түшүнбөй атасың сен? Бул жерден анық көрүнүп турат го. Аллах Таала минтип атпайбы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам минтип атпайбы? Айтсаң дагы ооба дейт деп түшүнбөйт да. Себеби эмне? Сенин исламдагы түшүнүгүң менен анын исламга болгон түшүнүгү асман менен жердей да. Көрдүңбү? Аллах Таала сага тафик берип, немат берип, сен көп жылдан бери исламга умтулуп, илим талап кылган себебиңен сен билинбеген менен бир топ даражага өйдө жылгансың да. Ал болсо калып калган да. Ошон үчүн алхамдулилла, көп жашаган билет эмес, көп окуган билет деген жакшы сөз бар да. Ошон үчүн көп окуш керек. Хадистерди издеш керек. Куран аяттар бар. Ошол аяттарды биз тафсирин окубай эле, жөн эле кээ бир адамдар Курандын бетин ачкан эмес. Ошондуктан Аллах Таала түшүргөн аятты башынан аяна чейин тафсир менен окуш керек да. Ушуну эске алып коюңуздар. Аллах Таала түшүргөн китепти, Куранды жөн эле сөзмө-сөз которулган китептерден эмес, тафсири менен окуш керек да. Аллах Таала ошол Курани Каримде бизге эмнени айткан? Эмнени буйруган? Эмнеден кайтарган? Ошону биз билишибиз керек да. Сен аны билбесең, башка китептерди окуганда эмне пайда сага? Сен Раббың түшүргөн биринчи орунда турган китепти толук бүтө албай жатып, сен башка нерселерди окуй эле кой. Сен али Аллах Таала эмнени буйруганын, эмнеден кайтарганын сен толук биле элексиң. Биле элек болгондон кийин ошого түшүп калышың толук мүмкүн да. Аллах Таала Мунафикун сүрөсүнүн 11-чи аятында мынтип айтат. Я айюхаллазина аману ла тулхикум амвалукум ва ла ауладум ан зикрилла дейт да. О иман келтирген момундар дейт. Бала чакаңар дейт. Жана мал мүлкүңөр Аллахты зикир кылуудан, Аллахты эскерүүдөн тосуп койбосун дейт да. Караңыздар. Акыйкатында ушул аяттын маанисин ар бирибизге тиешелүү да. Азыр отурган адамдардын ар бирин ушул бала чакабыз же мал мүлкүбүз Аллаха ибадат кылыштан тосуп атат да, кандай бир деңгээлде. Бир жакшына туруп түндө намаз окуйн деши мүмкүн бирөө. Бирок мал мүлкүнө убакыт бөлгөн себептен аябай чарчап калып түндө тура албашы мүмкүн да. Же 5 мал намазда мечитте жамаат менен рахаттанып туруп окуйн десе дагы ошол нерсеге барыштан өзүнүн дүйнөсү тозуп турушу мүмкүн да. Же бала чакасы тозушу мүмкүн. Кыскасы ушул мал мүлк менен бала чака тосот да. Ошондуктан ар бир нерсенин өзүнүн орду бар да. Бала чаканы багуудагы, тарбиялоодагы өзүнүн орду бар, баягы убакыт бөлүүдө. Жана ошондой эле дүйнө табыда дагы ага убакыт бөлүүнүн дагы шариатта орду бар да. Сен баланы такыр карабай койсоң, анда да сен утуласың, Аллахтан күнөөкөр болосуң. Ал эми таза баланы эркелетип, ошонун артынан чыкпай, убактыңдын баарын кетирсең дагы эмне болосуң? Күнөөкөр болосуң. Эмне себептен? Бияктан Аллах Тааланын буйруган ибадаттарын аткарбагандыгы үчүн. Дүйнөнү дагы такыр таштап койсоң, кор болуп, анда дагы кыйналасың. Ал эми дүйнөгө такыр башотуң менен дагы кирип кетсең дагы көп ибадаттар кыла албай Аллахтын астына күнөөкөр болосуң да. Силерди бала чакар, мал мүлкүр Аллахты зикир кылуудан эмне? Тосуп койбосун дейт да. Тосуп атабы, тоскон жокпу? Анык тосуп атат. Мени эч ким тоскон жок деп эч ким айта албаса керек да азырча. Эми бул жерден да биздин арабызда отургандардан, ал эми сырт жактагылардан албетте болушу толук мүмкүн. Аят мулнасында "Ва яфал залика фаулайка хумул хасирун". Кайсы бир адамды бала чакасы же мал мүлкү Аллах Тааланы эскерүүдөн, Аллахка ибадат кылуудан тосо турган болгон болсо,
мына ошолор бактысыз адамдар дейт. Бактысыз дейт. Эмне үчүн? Себеби адам баласынын эң негизги максаты ибадат болсо, ал ошол ибадатты эң негизги максат кылбай, дүйнөнү эң негизги максат кылгандыгы үчүн, жүрөгүндө дүйнөгө болгон махабаты аябай күчтүү болгондугу үчүн ошонун артынан ээрчип жүрөт деген нерсе да. Эгер Аллахтан болгон коркуу, Аллахка болгон сүйүү анда күчтүү болгондо, ыйман күчтүү болгондо, анда ал көпчүлүк убактын эмнеге бөлмөк? Ибадатка бөлмөк. Аллах Тааланы эскерүүгө бөлмөк. Ал эми мал мүлкү менен бала чакасы ибадаттан тосуп аткан болгон болсо, ал бул дүйнөдө азыр эсине келип, эсин жыйнап, эртерээк баарын өз ордуна койбосо, эртең аттың баланча досум болбогондо, мага акыйкат жеткенде мени ошол туура жолдон тосуп кой деп өкүнгөн адамдардан болбойт деп эч кепилдик бере албайт да. Же болбосо баланча дүнүйө мага берилбегенде го, аттың бул дүйнөдө акыретте да мындай азапка барбайт элем деп өкүнгөн адамдардан болуп калышмын да. Сага дүйнө эштери ачылып аткан болгон болсо, сен билгиниң бул чоң фитна экен. Ал эми сага күнөө иштерди кылуу жеңил болуп аткан болгон болсо да, анда да билгин, бул нерсе күнөө иштери сага жеңил болуп атканы, бул сага халал деген нерсе эмес. Ал харам ойдон калды. Болгон Аллах Таала сени сынап атат да. Азыркы учурда баарыңар билесиңер, зина кылыш аябай жеңил. Туурабы, туура эмеспи? Процент алуу, берүү аябай жеңил. Жана башка харам иштерди кылуу аябай жеңилби, жеңил эмеспи? Жеңил, Бирок Аллах Таала ушул нерсе менен бизди сынап атат да. Сен чыныгы Аллах Тааланы сүйөсүңбү, же сүйбөйсүңбү? Сенин астыңда турат зина. Сенин астыңда турат. Кичине кол созсоң эле сен зина кылган турасың. Мына ошондой учурда сен зинага барасың же барбайсың ба? Жада калса сени зинага чакырышы мүмкүн. Бул Аллахтын чоң сыноосу. Ошондой эле башка харам иштер, процент, жана башка аялдардын авратына кароо, жана башка нерселердин баардыгы биз үчүн чоң сыноо да. Жана ошондой эле сага дүйнө эштери ачылдыбы? Машалла, дүйнөнүн артынан түш керек экен, жакшылап иштеш керек экен, мыкты болуш керек экен деген нерсе эмес ал. Сен ал дүйнөдөн да сактангын. Себеби дүйнөдөгү эң акылдуу адамдар, пайгамбарлар жана сахабалары баардыгы карапайым болушкан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Шейх Усейм рахмалла айтат, Ухуд тоосун алтынга айландырып бер десе да Аллах Таала эмне айландырып бермек дейт да. Аллах Тааладан сураган нерсесин бермек. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне карапайым болгонун жакшы көргөн да. Дүйнөнү Аллах Таала эмне деп атат Куранда? Бул дүйнөнүн зинаты гана, ага алданбагыла деп атат да. Ошондуктан кимде ким дүйнө эштери кайсы бир адамга дүйнө эштери ачылып аткан болгон болсо, ал өтө сак болуш керек да. Өтө сак болуш керек. Ошол нерсе менен өмүр өтүп кетип, көп деген ибадаттардан кур калып калышын да. Аяттын уландысында وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ deydi. فَصَدَّقَ وَكُنَ مِنَ الصَّالِحِينَ deydi. Аяттын уландысында силерге өлүм келүүдөн алдын Аллах Таала силерге рызык кылып берген жакшы нерселерден эмне садака кылгыла дейт да. Ал эми качан өлүм келип калганда силердин бирөөңөр дейт, фаяқулу рабби лаула аххартани иля ажалин қариб фасаддақа ва акун минас салихин. О Раббым,
менин жанымды кичине кечиктирип турчу. Мен садака кылып, солих амалдарды кылып алайын деп айтат дейт да. Ошолордон болуп калбаш үчүн силерге эмне өлүм келе электен мурун садака бер. Солих амалдарды кылгындагы солих мусулмандардан, солихтардан болгон дейт да. Ал эми силерге өлүм келгенден кийин армандап менин өлүмдү кечиктире турчу. Мен эмне ибадат кылайын деп армандагандардан болбо дейт Аллах Таалачы. Кайсыл бир жандын, кайсыл бир адамдын өлүмү келгенде Аллах Таала ал адамдын өлүмүн эч кандай кечиктирбейт дейт да. Эч кандай кечиктирбейт дейт аятта. Wallahu khabirun bima ta'malun. Аллах Таала силердин эмне амал жасап жатканыңарды жакшы билет дейт да. Каралы. Аллах Таала биздин эмне денебиз менен эмне амал жасап атабыз, жана эмнени сүйлөп атабыз, жана жүрөгүбүздө кандай ишер менен жүрөбүз, Аллах Таала жакшы билет да. Муъминун сүрөсүнүн 199-104 аяттарында Аллах Таала мынтип айтат. Качан алардын бирөөсүнө дейт да. Аллахка ыймансыз болгон кафирларга, эки жүздүүлөргө, жемне ушундай эмне Аллах Тааланын иши болбогон, күнөөнүн үстүнө жүргөн адамдарга ошолордун кайсы бирине өлүм келсе дейт, Кала роббиржиун, о Раббым, мени кайтарчы деп айтат дейт да. Каяка? Бул дүйнөгө да. Өлүм келгенден кийин акыйкатты анык өз көзү менен көргөндөн кийин эмне дейт? Аллахым мени кайтарчы деп айтат дейт да. Лa'алли амала салихан фима таракту. Мен таштап койгон амалдарды, солих амалдарды, кылбаган солих амалдарды балким кылармын деп айтат дейт да. Каралы. Каралы. Таштап койгон, кылбаган солих амалдарды кылармын деп айтат дейт да. Аллах Таала эмне дейт? Аятта калла, жок, ал эч кандай болбойт дейт да. Инна калиматун хуа каилуха дейт да. Бул сөз, бул адамдын айткан сөзү гана дейт да, эч кандай пайда бербейт дейт да. Башка аятта эмне дейт? Башка аятта валау рудду лааду лима нуху анху ва иннахум лаказибун дейт да. Эгер мени кайтарчы деген адамдарды биз дүйнөгө кайтарсак, кайта эле ошол эмне кайтарылган нерселерди кылган абалда келет дейт да. Иннахум лаказибун, алар жалганчылар дейт да. Аллах Таала мисал келтирип атат да. Эгер ошол кайтарчы деген адамдарды эгер тиги дүйнөгө кайтарсак, алдында биринчи жолу кандай абалда келген болгон болсо, ошондой абалда эле келмек дейт да. Каралы. Сен Аллах Таала аны кайтарса кандай абалда келерин, ыйман келтиреби, ыйман келтирбейби, намаз окуйбу, окубайбы, аны Аллах Таала жакшы билет да. Көрүнүсүзбү? Сен Аллах Таала эмне болгон нерсени дагы, жана болоюн деп аткан нерсени дагы, боло элек нерсени да жакшы билет да. Ошондуктан чындап эле карасаң, адамдар ушундай бузулуп кеткен да. Чындыгында баягы адам деген эле аты болбосо кээ бир адамдар өтө катуу бузулуп кеткен да. Ширк деген нерсенин иши жок. Таухид деген нерсенин иши жок. Бидаат деген нерсени түшүнбөйт. Арам деген нерселерди вообще билбейт. Сен анын жанында бул нерсе арам деп айтсаң, сага зыян бериши мүмкүн да. Тактап айтканда, адал менен арам экөө анын жүрөгүндө бүт-бирдей да. Айырмасы жок. Ошондой деңгээлге түшүп, ошондой жүрөк бузулуп кеткен да. Ошондой деңгээлге түшүп калган да. Ошон үчүн ошондой деңгээлге түшкөн адам эртең эмне деп айтышы мүмкүн? Ошон үчүн башыбызга ушундай бале келе электе адам, мусулман ойлонуш керек да. Аят буландысында Омин орайхим барзаху иля йауми юбасун дейт да. Алардын астында кыямат күнү болгончо жашай турган барзах аламы бар дейт да. Каралы. Ошол адамдар өлгөндөн кийин кыямат күнү болгончо
кабырда жашай турган барзак ааламы бар дейт. Адамдар өлгөндөн кийин кабырда кыямат күнгө чейин боло берет да. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون дейт. Качан сур үйлөнгөндө дейт. Исрафил периште билесиңер, а? Ошол сурду үйлөгөндө, биринчи үйлөгөндө кыямат болот да. Кыямат күнү болот. Ал эми экинчи үйлөгөндө эмне болот? Ушуларга чейин жер жаралгандан баштап өлгөн адамдардын баары да тирилет да кайтачы. Бүт тирилет. Качан сур үйлөнгөндө фала ансаба байнахум, алардын ортосунда туганчылык деген нерсе үзүлөт дейт да. Туганчылык деген нерсе үзүлөт. Эртең ушундай аят мандысында вала ятасаалун, бири-бирин абалын сурай албай калат дейт да тугандар. Бул жерде эмне айтып атат? Аллах Таала тугандарды айтат. Жакын тугандар бар го? Мына ошол айтат. Эртең кыямат күнү сур үйлөнгөндөн кийин алар бири-бирин абалын сурай албай калат дейт да. Алымдар айтат. Эгер жакын тугандар бири-биринин абалын сурай албай калган болгон болсо, туган болбогондор кантип сурайт дейт да. Себебине ар бири өзүнүн абалы менен алек да. Мен эмне болом? Мен эмне болом? Мен абал эмне болот? Себеби ал ушул убакка чейин эле сур үйлөнгөнчө эле кабырда бирөө 1000 жылбы, кыскасы Аллах Таала качан өлгөн болсо, ошончо жыл жерде жатканда алчы кабырда. Кабыр жашоосун көргөн. Кабыр жашоосун билесиңер? Ал жерде сенин ыйманың болгон болсо, момун болгон болсоң, Аллах Тааланын буйруктарын аткарып, харам нерсени таштап жүргөн болгон болсоң, сенин кабырың бейиштин бир бакчасы болот. Ал эми сен эч нерсе менен ишиң жок жүргөн болгон болсоң, сенин кабырың тозокко айланат да. Элестетип көр, ошондойчо жыл кабырда азап көргөн адам астында дагы тозок турат. Тозок турат. Ошондой адам бири-бирин туганын абалын сурайбы? Ошон үчүн кабырдагы азап аябай бар да. Ошон үчүн Осман радиаллаху анху кабырга келгенде сакалдары суу болгончо ыйлаган да. Ошондо Османдан: "Я Осман, эмне үчүн сен мынчалык ыйлайсың? Тозок эс келгенде мынчалык ыйлабайсың да, кабырда мынча ыйлайсың" дегенде, себеби мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам уккам, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул кабыр адамдын биринчи үйү. Эгер ушул үй жакшы болгон болсо, нар жагы жакшы боло берет. Ал эми биринчи үй ушул кабыр жаман болгон болсо, бул дагы жаман боло берет деп айткан да. Ошондуктан кабыр ар бирибиздин биринчи үйүбүз да. Ошол жер жакшы болуш үчүн сен күнү түнү тынбай иштешиң керек да. Абдулла Омар айткандай, эгер таң атса, күндүн батышын күтпө, ал эми күн батса, таңдын атышын күтпө дейт да. Абдулла Омарчы. Не дейсиз? Эрте менен күн чыгар менен базарды көздөй жөнү деп аткан жок. Же күн батышы менен кайталап эмне? Супермаркеттерге барып иште деп аткан жок ал. Сен күн чыктыбы, күндүн батышын күтпө дейт да. Ибадат кыл дейт. Күн баттыбы, таңдын атышын күтпө, ибадат кыл дейт да. Себеби сен коноксуң дейт. Сен азыр иштеп амал кылышың керек дейт. Биз иштегенде тете түшүнүп алганбызбы билебин? Иште десе эле базарды көздөй эле, бизнес көздөй эле жүгүрө беребиз да. Иштеш керек. Эмнеге? Жакшы амалдарга. Намаз окуу, Куран окуу, Куран жатта, хадис жатта, элдерге динди үйрөт. Машалла, ибадаттар аябай, зикир кыл. Аят буландысында фаман сакулат мавазину фаулайка хумул муфлихун дейт. Мына ошол күнү дейт. Кайсыл бир адамдын амал китептери оор болгон болсо, мына ошолор бактылуу болушат дейт да. Оман хаффат мавазину фаулайка аллазина хасир анфусахум фи жаханнама халидун. Алем кайсыл бир адамдардын таразасы жеңил боло турган болгон болсо, алар баксыз болгондор мына ошолор түбөлүк тозокто калышат дейт да. Аллах Таала тосун сатан болмасын. Таразада
адамдын эмнеси тартылат? Бир тоомдор айтат, адамдын кылган амалы тартылат дейт. Кээ бир адамдар айтат, жок, амал жазылган китептер тартылат дейт. Кээ бир адамдар айтат, эмне деп? Амал кылуучу адам өзү тартылат дейт да. Биз айтып атпайлыбы? Кыямат күнү адам, кыямат күнү тараза бар. Таразаңын оор болгон болсо, машалла амал тең оң жагына берилет дагы, бейишке барасың. Ал эми жакшы амалдарың жеңил болуп калып, жаман амалдарың оор болгон болсо, анда эмне? Сен сол жагына берилип, тозокко барасың атпайлы. Эми эмне тартылат? Амал өзү тартылабы? Же амал жазылган китеп тартылабы? Же амалды кылган адам өзү тартылабы дедик. Көрүсүңөрбү? Кээ бир адамдар айтат, амал тартылат дегендер, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай эки сөз бар. Тилге жеңил, Аллаха сүйкүмдүү, таразада аябай оор дейт, а? Эмне ал? Ла субханаллаху ва бихамдихи ва субханаллаху азим, а? Көрүңүз, ушул жерде эмне? Бул жерде амал болот дейт, амал. Амалдар, амал тартылат дегендер ушул хадисте алат да. Ал эми жок, амал жазылган китеп тартылат дегендер, алар жанагы кыямат күнү ушундай бир адам келет. Ушундай кылган амалдардын бардыгы жаман дейт. Бирок ошонун арасында бир эмне, ушундай баракча чыгат дейт. Баягы баракча тараза тартылат да. Ошол үсөмдү кылгандыгы үчүн мына ушул хадисте алып алар эмне? Амал китеп жазылган китеп тартылат дейт да. Үчүнчү алдымдар айтат, жок, адамдын өзү тартылат дейт да. Адамдын өзү тартылат дейт. Буга далил кылышып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошо сахабалар отурганда Абдуллах ибн Масуд даракка чыгат да. Даракка чыкканда Абдулла Масуд аябай арык болгон экен да. Арык сахаба болгон, радияллаху анху, арык болгон да. Анан баягы шамал болот дагы, кийими учуп, баягы буттары, ширактары көрүнүп калат да. Ширактар көргөндө аябай арык экен көрүнөт да. Ошондо сахабалар ошол ширагын ушунчалык ичкелигинен күлөт да. Күлгөндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне күлөсүңөр дейт да. Бул ичке бут дейт. Кыямат күнү Ухуд тоосунан дагы таразда оор болот дейт да. Ухуд тоосунан да оор болот дейт да. Эмне үчүн? Себеби ошол бут канча деген ибадатты кылган да. Жана Шейх Абдуразак айтат, мага ушундай бир таасир нерсе болду дейт. Буну өз көзүм менен көрдүм дейт да. Бирөөдөн укканым жок дейт да. Мурун биз Рамазанда тараба кылчу келе, тараба кылганда, билесиңер, пайгамбарыбыз мечитинде ал деген Мадинада жашайт да. Пайгамбарыбыз мечитинде тараба узун болот. Азыркы учурда эле 2 саат болот да. Мурун Шейх Абдуразак көргөн учурларда айтып атат, өзү 3,5 сааттай болчу дейт да. Аябай узун болгон да. Эми ушунда мен астымда бир адам туруп калды дейт. Биз жашпыз дейт. Тарабаны аябай узун окуйт. Буттарын уюп талып кетет дейт. 3,5 саат, 4 саат туруш деген оңой эмес да. Турабы? Бир буту жок адам астына туруп алыптыр дейт. Бир буту жок дейт, тизесинен жок дейт да. Бирок ошол субханалла ушундай таң калып, андан абдан таасирлендет. Бир буту менен ошо намазга турганда бир жашап туруп алат экен дейт да. Түзөнүп бир орунда туруп алат экен дейт. Ошо менен болк этпей турат экен дейт. Болк этпей. Биз бул жакта 2 бут менен кыйналып атабыз дейт. Ал 1 бут менен окуп атат дейт. 1 бут менен намазда. Карагыла. Аллах Таала кайсыл бир адамга ыйман берип, исламга болгон көкүрөгүн ачып болгон болсо, ал адам 2 буту жок деле намаз окуй берет да. Ошондой адамдар барбы, жокпу? 2 буту жок намаз окуган адамдар барбы, жокпу? Бар, а? Ошондой эле окуй берет да. Маселе дененин күчтүү болушунда эмес. Маселе балтырларың тырсыйып, булчуңдарың кийимди итерип туруш эмес. Каякта маселе?
Маселе жүрөктө да. Маселе жүрөктө. Ошон үчүн жүрөк күчтүү болуш керек да. Биз болсо Аллах Таала хидayet берсин, баарыбыздын ыйманыбызды чындап ошону айткан хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр Сыдыктын ыйманын таразанын бир ташына коюп, калган адамдардын баарына ыйманын таразанын бир четине койсо, Абу Бакрдики эмне? Оорду кылат деп айткан да. Эмне үчүн? Абу Бакр ыйманы чындыгында аябай оор күчтүү болгон да. Биздин канчалык экени көрүнүп турбайбы? Сүйлөгөн сөзүңүздөн, кылган ишибизден көрүнүп турбайбы ыйманын кандай экени? Аят муланысында талфаху уджухахумун нар, алардын жүздөрү эмне? Оттун жалыны күйдүрөт дейт да. Вахум фиха калихун дейт да. Алар ал жерде эмне? Күйүп эмне? Баягы чок болуп калат го, күйөрүпчү. Ошондой деңгээлге чейин азапталат дейт да. Койдун башы кой калай берсең, деп күйүп калат го, кырып коесуң го. Ал эчтеке эмес. Ал сырт эле да. Тозоктон Алла Таала баарыбызга таң болгонбосун, бирок тозокко түшкөн ыймансыз адамдар жылдап түбөлүк күйө турган болгон болсо, кандай деңгээлге жетет деп ойлойсуңар? Элестетиш мүмкүн эмес да. Элестетиш мүмкүн эмес. Ошон үчүн ошондой тозоктон өзүбүздү сакташ керек да, биринчи өзүбүздү. Сен бирөөгө жакшылык кылбай эле кой. Сен бирөөгө укмуш бирне акча менен берип ушунчалык аңын көлүн көтөрбөй эле кой. Сен азыр ага жакшылык кылбай туруп, сен өзүңө биринчи жакшылык кылчы туган. Сен өзүңдү ушундай тозоктун азабынан коргоочу, сактачы. Өзүң нафсыңды, өзүң жок дегенде өзүңдүн башыңа, колуңа, бутуңа, денеңе жакшылык кылчы сен. Кантип? Ошону эмне? Тозок отунан сакта. Эртең сенин дене мүчөлөрүң баардыгы эмне? Тозокто күйүп, өкүнүп, ыйлап алышың үчүн да. Биринчи өзүңө жакшылык кыл, өзүңдү тозок отунан сактап коргоп аткан болгон болсоң, андан кийин иншалла өзүңдүн жакындарыңа, хадисте келгендей, андан кийин жакындарыңа кете берет да. Аят муланысында Аллах Таала айтат: "Алам такун аяту тутла алейкум факунтум биха туказзибун." Силерге биздин аяттарыбыз окулуп турбады беле? Силер ошону эмне? Жалганга чыгарган эмес белеңер дейт да. Азыр чындыгында Аллах Тааланын аяттары ар жерде окулуп атат, бирок көпчүлүк адамдар аны билбейт да. Аллах Тааланын аяттары окулуп атат. Аятты караңыздар. Силерге биздин аяттарыбыз окулуп турбады беле? Силер ошону жалганга чыгарбадыңар беле дейт да. Аят уланысында алар эмне дейт? Тозокто жатып эмне дейт? Кал роббана галабат алейна шикватуна ва кунна каман даллин дейт да. Караңыздар. Тозокто жаткан адамдарга Аллах Таала силерге биздин аяттарыбыз окулбады беле? Силер ошону жалганга чыгарган эмес белеңер десе, алар эмне дейт? О, Раббыбыз дейт. Бизге өзүбүздүн шахватыбыз үстөмдүк кылып азгырды дейт. Карала. Шахват билесиңер го, адамдын шахваты, ал деген эмне? Шахват дүйнөгө болобу, же аялга болобу, же башка нерсеге болобу, кыскасы ошол үстөмдүк кылган шахваты аларды эмне? Адаштырган да. Аллах Таалага ибадат кылуудан тосуп койгон да. Аят муланысында эмне дейт? Ва кунна каман даллин дейт. Биз анык адашкан коом болгонбуз дейт. Адамдар болгонбуз дейт. Карала. Өздөрү мойнолуп атат да. Бизди ушул биздин шахватыбыз, бизди адаштырган, бизди жок кылып ибадаттан тоскон ошол шахватыбыз деп Аллах Таала жооп берип атат да. Аллах Таала ал келечектеги жаннаттагы же тозоктогу адамдардын эмне деп айтарын бизге кабар берип атат да. Себеби Аллах Таала келечекти билет. Ошол тозоктогу адамдардын айткан сөзүн бизге эмне? Бул дүйнөдө айтып коюп атат Аллах Таала. Раббана ахриджна минха фаин удна фаинна залимун дейт. О Раббыбыз, бизди бул тозоктон чыгарып дүйнөгө кайтаргын. Эгер дүйнөгө кайткандан кийин кайта биз ушундай абалда келген болгон болсок, мына ошондо биз залымдардан, анык залымдардан бололу деп атат да, караңыз. Тозоктон чыгаргын дейт. Тафсиринде эмне? Бизди дүйнөгө кайтаргын, тозоктон чыгарып, биз кайта эмне? Ушул абалда келе турган болгон болсок, мына ошондо анык залымдардан болуп тозокко чөйүл дейт. Бизге мүмкүнчүлүк бер дагы деп атат. Жок, аларга мүмкүнчүлүк берилген.
аларга ар бирине 100 жылдан болобу, 50 жылдан болобу, Алла Таала тадырына канча өмүр жазган болгон болсо, мына ошончо жылдан мүмкүнчүлүк берилген. Ошону ойлонгон жок булар. Аларга эмне дават жеткен жок деп ойлойсуңарбы? Алла Таала ар бир коомго эмне? Валакад басна фи кулли умматин расулана. Биз ар бир үммөткө эмне? Адамдарды ширктен кайтарыш үчүн жана Алла Тааланын жалгыз өзүнө сыйыныш үчүн пайгамбарларды жиберип турганбыз дейт Алла Таала. Аят мынасында Qala khsawu fiha wa la tukallimun дейт. Алла Таала тозокто кор болгула дейт. Жана мага эмне? Сүйлөгүлө дейт. Тозокто кор болгула дейт. Аллах Таала айтып атат. Тозокто кор болгон абалда калгыла дейт. Wa la tukallimun тафсиринде эмне? Мени тозоктон чыгаргын деп не? Сүйлөгүлө дейт. Көрдүңөрбү? Мына бул тозокто болгон адамдардын кыскача сөздөрүн Аллах Таала ушул китепти, Куранды алып келип койгон да. Эмне үчүн адамдар ушундай аяттарды окубайт? Эмне үчүн окуса дагы ушудан үлгү албайбыз? Ушуларды эскерип, эртеңки кыямат күнүндө боло турган нерсени Аллах Таала бизге ушундай анык айтып койгон да. Эмне үчүн биз мындай дүйнө жагындагы пайда зыян аябай жакшы билебиз дагы, бирок дин жагына келгенде, ахирет жагына келгенде пайда зыянды эскербейбиз. Урматтуу туугандар, мунун баары албетте адам дүйнөгө кире бергенде Аллах Тааланын көкүрөгүнө акыйкат көрбөй турган алып жаап коет да. Өзүбүздү өзүбүз ошондой зулумдукка таштабаш керек. Зулумдукка таштай бере турган болгон болсок, ошол зулумдукта төбөлүп калып кетишибиз толук мүмкүн да. Аят нуланысында Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Аллах Таала эмне? Аларга жер бетинде канча жыл турдуңар дейт да. Карап тозокто аларга. Жер бетинде канча жыл турдуңар деп суроо берсе, алар эмне дейт? Qalu labisna yawman ba'da yawmin fasalil adin дейт да. Биз бир күн туттук дейт да. Аны эмне? Санды билгендерден сураган дейт да. Көрбү? Ушунчалык болбосо бул жакта канча турган? Бул жакта жылдап турган. Мурунку коомдогулар эмне? 500-1000 жылдап жашаган. Себебі сен азыр биз өзүбүз элестетип көрөлүчү. Ушунча ар бирибиз 30-тан 40-тан жашадык. Бирок деген артыңды кылчай бир карасаң, бир күн деп да мындай бир күндүк бир күндө бир амал кыласың го, сөз сүйлөйсүң, амал кыласың, ошончолуктан нерсени эстей албайсың да. Жок эчтеке жок. Баягы айткандай, бир эштен кирип, экинчи эштен чыккандай эле болсун да. Ошон үчүн кимде-ким бул дүйнөнү пайдаланып калган болсо, ал иншалла бийик жаннаттарга көтөрүлөт. Ал эми кимде-ким ушул дүйнөнү пайдаланбай турган болгон болсо, ал түбү чуңкур болгон, түбөлүк калган эмне? Тозокторго өзүн салып төмөнгө ырыткан болот да. Алла Таала аят муланысында Афа хасибатум аннама халакнакум абаса ва аннакум илайна ла туржаун. Силерне биз силерди бул дүйнөдө жөн эле ойноп күлүш үчүн жараттык деп ойлойсуңарбы дейт да. Бул дүйнө эч кандай максат жок, жөн гана ойноп күлүш үчүн жарат деп ойлойсуңарбы дейт. Ва аннакум илайна туржаун, жана бизге кайтпайбыз деп ойлойсуңарбы дейт да. Карагыла. Аллах Таала бизди чоң максат менен жараткан, урматтуугандар. Жана биз ал жака кайтабыз сөзсүз бир убак келгенде. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абдулла Масуд риwayat хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күнү ушунда бир жер жатат да. Мурунку учурда баарыңар билесиңер, төшөктөр кандай болгон дейсиңер, Баягы чилерден жасалган төшөктөр болсо керек да. Ошондой нерседе Пайгамбарыбыз жатат да. Жатканда эми чийден баягы чууктардан жасалган төшөк денеде из калтырат да. Из калтырат. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам турганда ошол биз айттык дейт. Аллахтын элчиси, сизге бир ушундай бир төшөк жасап берели? Аябай жакшы төшөк дегенде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам не деген? Ма ана фи дуня илля каракибин истазалла тахта шажаратин сумма раха ва таракаха дейт да. Мен бул дүйнө эмне? Бул дүйнө жакшы көрөм дейт да.
бул дүйнөнү сүйбөйм дейт мен. Мага бул дүйнө так эле ушундай дейт да. Ушундай бир сапарда жүрүп, бир адам бир таалдын көлөңкөсүнө эс алып, кайта ошол көлөңкөнү таштап кеткен адам сыяктуу эле мага бул дүйнө дейт да. Бул дүйнөнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көлөңкөгө окшоштуруп атат. Кыямат күндүн түбөлүк жашоосуна бул дүйнөнү салыштырып болгон болсок, биз 50 жыл эмес, 100 жыл деп коелу. 100 жыл бирөө жашады, бирок 100 жыл менен ахиреттеги түбөлүк жашоону салыштырып болгон болсок, туура бир адам сапарга чыгып, сапарда 1 саат же 2 саат бир таалдын көлөңкөсүн эс алып, кайта көлөңкөнү таштап кеткен адамдай эле да. Түбөлүк жашоодо 1 сааттык, 2 сааттык сен эс алганың 100 жыл болуп калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына бизге бул сөз менен эмне айткысы келип атат? Бул сөзү менен мындай жумшак төшөк, мындай нерселерди пайгамбар сүйбөгөн да. Ошол нерселер менен адамдын жүрөгүндө эмне болот? Дүйнөгө болгон сүйүүсү пайда болот да. Ошон үчүн бул дүйнөнү жөн гана көлөңкө окшоштурган да. Бул дүйнөнү сүйбөгүлө деген, жакшы көрбөй, дүйнөнү сүйбөгүлө. Кыскасы бул дүйнөнү сүйө турган нерселерге барбагыла түшпөгүлө деген да. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошондой денеге ис жүргөн төшөктөрдө жатып, ошондой өткөргөн, бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кыямат күнү Фирдаус жаннатынын эң бийик даражасында болот. Саллаллаху алейхи вассалам. Хадис Тирмизде келет, 2377 номерде. Албани хадис сах деген. Абу Хурайра риваят хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат: "Ала инна дуня малуна ва малуну ма фиха" дейт да. Тактап айтканда, дүйнө жана дүйнөнү Аллах таала жакшы көрбөйт дейт. Дүйнө жана дүйнөнүн ичиндеги нерсени Аллах таала жакшы көрбөйт дейт. Аллахтын астында эч кандай баркы жок дейт. Бир гана илля зикруллах. Бир гана Аллах тааланы эскерип зикир кылган зикирең, ва ма валаху, жана ошол зикирге кошогон ибадаттар, ва алимун ау мутааллимун, же болсо адамдарга жакшылыкты үйрөткөн алым, же болсо ошол жакшылыкты илимди үйрөнгөн, шариатты үйрөнгөн мутааллим, үйрөнүүчү толип дейт да. Аллах тааланын астында бул дүйнө жана бул дүйнө ичиндеги баардык нерсени Аллах таала жакшы көрбөйт экен да. Сенин кылган зикирең, окуган намазың, жана башка ошол ибадаттарың, жана ошо менен динди үйрөткөн, жакшылыкты, шариатты үйрөткөн, Аллах тааланы элдерге тааныткан, пайгамбарын тааныткан, исламды тааныткан сүннөт ээси болгон алым, же болсо ошол динди үйрөнгөн адам дейт да, үйрөнүүчү адам дейт да. Ушулан дейт да. Ошондуктан иншалла Аллах таала баардыгыбызды өзү сүйгөн кулдарынан кылсын. Албетте Аллах таала насип кылган болсо, биздин арабыздан илим элери чыгып, ушул хадисте келгендей бир динди элдерге үйрөтүп, ушул хадиске түшө турган бир илим элеринен болгон болсо, бул албетте нур үстүнө нур, ал эң жакшы нерсе да. Бирок андай алым боло албасак дагы, ошол илим элери берген илимди үйрөнгөн дайыма колубузга калем, барактарды алып келип жазган, ар бир нерсени, айтылган сөздөрдү жазган, хадистерди, аяттарды калтырбай жазган, чыны ыластан илим талап кылган Аллахтын сүйгөн солих кулдарынан болушту насип кылган болсун.